Саламатсыңарбы балдар? Маанайыңар жакшыбы? Сабакка даярбызбы? Анда эмесе сабагыбызды баштадык. Бүгүнкү сабактын темасы ата тоштун жана зата тоштун жакталышы. Сабактын максаты зата тоштордун жак мүчөлөрү менен өзгөрүшү туурасында маалымат аласыңар. Зата тоштун жакталышы деген эмне? Зата тоштун жак мүчөлөрү менен өзгөрүшү жакталыш деп аталат экен. Балдар, айткылачы, кыргыз тилинде канча жак бар? Туура, кыргыз тилинде 3 жак бар. Алар биринчи жак, экинчи жак, үчүнчү жак. Биринчи жак мен, экинчи жак сен, сиз, силер, сиздер. Ал эми үчүнчү жак ал, алар. Зата тош жак боюнча төмөнкүдөй өзгөрөт. Жекелик санда биринчи жак мен окуучумун, экинчи жак сен окуучусуң, үчүнчү жак ал окуучу. Ал эми көптүк санда биринчи жак биз окуучубуз, экинчи жак силер окуучусуңар, үчүнчү жак алар окуучулар. Азаматсыңар балдар, кунт коюп уктуңар деген ойдомун. Анда эмесе балдар, биз силер менен Ыбырай Алтынсариндин адептүүлүк чыгармасы менен таанышабыз. Мен окуп берейин, силер кунт коюп тынчылык болуп тургула. Бир илимпоз киши бир бай менен сүйлөшүп турган эле. Ошол кезде алардын жанынан бир жарды адам өтүп бара жатып, окумуштууга ийилип салам берди. Окумуштуу башын андан да төмөн ийип саламдашты. Анда жанында турган бай: "Таксыр, сиз илимдин адамысыз да. Ал кедей, сиз эмнеге ага баш ийип саламдашасыз?" деп сурады. Анда илимпоз: "Эч бир билим билбеген, кабары жок киши мага ийилип салам адептүүлүк көрсөтүп турса, мен андан адепсиз болуп көрүнсөм ылайык келбес бекен" деген экен. Азаматсыңар балдар. Анда эмесе 122 беттеги экинчи көнүгүүнү карайбыз. Бизге берилген абзацты көчүрүп жазып, андагы ата тош сөздөр канчанчы жакта экенин аныктайбыз. Ал эми 3-чү көнүгүүнү болсо ролдоштуруп окуйбуз. 4-чү көнүгүүдө берилген 2 макалды тааза кылып дептерибизге көчүрүп жазабыз. 5-чү көнүгүүдө балдар бизге 6 сөз берилген. Бул сөздөрдү катыштырып биз класстер түзүшүбүз керек. Анда эмесе балдар, мен силерге биринчи класстерди түзүп берейин. Мен баламын, мен кызмын, мен дарыгермин, мен жазуучумун, мен ишкермин. Мына балдар, силер дагы ушундай кылып сен жана ал деген сөздөргө класстер түзөбүз. Азаматсыңар балдар. Сабак силерге түшүнүктүү болду деген ойдомун. Анда эмесе үйгө тапшырма 6-чы көнүгүү. Балдар, көңүл бурганыңарга чоң рахмат.